Саламатсыңар биздин мекендештер. Баарыңардын ишиңерге илгери мен бир объявление кылып коеюнчу деп чечтим. Мен дагы мен өзү Новосибирск, Бишкек каттайм. Где-то июль айларында, июльдүн аяк ченеринде Бишкектен Новосибирскиге мен менен келип, кайра мен менен кошо Бишкекке келген. Көлдүк бала. Акчасынын картасы блок болгон эмес, бирок негедир картасынан акчасын ала албай сим картасын жоготуп коюп, биз сим картаны кайра Новосибирскиден восстановить этип, анан кийин менин картама акчасын айлыгын котортуруп туруп, менин счетума котортуруп туруп айлыгын алып бергенмин, 1 айлыгын. Эми ошол балага дагы эле айлыктар түшүп атат, 140 000 акчасы менин счетумда турат. Мени көрсө, биз Новосибирскке кыргыздар эле группасында жүрүп атпайбызбы? Кимдир бирөөлөрдүн Бишкекте болгон кыргыздардын группасы болобу? Өзү Бишкекте турам деп айткан, көлдүк бала болчу, өңүн көрсөм тааныймын. Ошонун менин счетумда 140 000 акчасы турат. Мен да беркинде телеграмдарга объявление жазып атам. Ютубка чыкканды билбейт экем, чынын айтса. Анан 1,5 ушу менин объявлениемди ютубка чыгарып койсо деле мен капачылык болбоймун. Может, көрүп калса мен менен байланышар. Мен Новосибирскте турам, үйүмдө бир күн жаткам, өзүм менен кайра чогуу келген болчу. Көлдүк бала, өңүн көрсөм тааныймын. Если мени көрүп аткан болсоң, мен менен байланышка аракет кылгының. Айлыгың менин счетума түшүп атат, 140 000 акчаң турат. Ушуну колуңуздардан келсе, сиздер дагы мага жардам берип, кимде Кыргызстанда группа болсо, же бирөө жарымыңар блогер болсоңор, билбейм, же ютубка кандай чыгарып билбейм, же бирөө жарым чыгара ала турган болсо, ушу менин объявлениямды чыгарып берип, жардам берип койгулачы. Заранее рахмат. Ар кимдин өзүнүн тапкан, мээнети менен тапкан акчасы өзүнө буйрусун, жакшылыктарына жарасын. Кыргыздар баарыбыз эсен аман болойлук, ден соолукта болойлук. Ошол баарыңарга ийгилик алтындар. Менин телефонума байланыш.